Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 6-сентябрда Кыргызстандын муфтии Замиркары Ракиевди кабыл алды. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирет. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын учурдагы ишмердүүлүгү, келип чыккан чакырыктарга жана коркунучтарга каршы туруу, өлкө элинин биримдигин чыңдоо маселелери талкууланды. Мамлекет башчысы Кыргызстан светтик көп конфессиялуу өлкө экенин, анын калкынын басымдуу бөлүгүн мусулмандар түзөрүн белгиледи. Ислам дини толеранттуулукка, сабырдуулукка, айкөлдүккө чакырат. Бул багытта Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын ролу өтө чоң. Мына ушул жаатта башка жамааттардын башын бириктирип, аалымдар жана казылар менен бирге иш алып баруу зарыл, деди Садыр Жапаров. Коркунучтардын алдын алуу үчүн диний билим берүүнүн сапатын жакшыртып, жогорку билимдүү кадрларды даярдоо зарылдыгына өзгөчө токтолду. Азыркы тапта бул маселе актуалдуу жана аны чечүү үчүн комплекстүү чараларды көрүү талап кылынат. Бул үчүн биз Кыргызстан Ислам университетинин базасын бекемдешибиз керек. Мындан башка Бириккен Араб Эмираттарынын Шейх Заид бин Султан Аль Нахаян фондусунун колдоосу менен Токмок шаарында Ислам академиясын куруу долбоору быйыл колго алынууда. Туура эмес диний чечмелөөгө жол берилбеш үчүн идеологиялык коопсуздукту күчөтүү керек. Кылымдардан бери бабаларыбыз карманып келген салттуу ханафи мазхабы элибиздин үрп адатына каршы келген эмес. Буга байланыштуу менин инсандын руханий адабий ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө биринчи жарлыгым чыккан. Азыр ушул жарлыктын негизинде концепция иштелип чыкты, деп айтты мамлекет башчысы. Президент Садыр Жапаров Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын өлкөдө диндер жана улуттар аралык тынчтыкты сактоодогу маанилүү ролун дагы бир ирет баса белгиледи. Өз кезинде муфтий Замиркары Ракиев мамлекет башчысынын диний билим берүүнүн сапатын жогорулатуу керектиги тууралуу пикирин колдоду. Анткени дал ушул сабатсыз пропагандисттердин айынан карапайым калк исламда болбогон, бурмаланган же туура эмес идеяларды өздөрүнө сиңирип алышууда. Анын айтымында учурда республикада 100дөн ашык диний билим берүү мекемеси иштейт. Замиркары Ракиев экстремизмге каршы турууга, конфессиялар ортосунда тынчтыкты жана ынтымакты сактоого, этникалык жана диний араздашууга жол бербөөгө, салым кошо турган руханий агартуунун олуттуу бөлүгү катары кызмат кыла турган Ислам академиясын куруунун маанисин белгиледи. Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы бир мандаттуу округдардан көрсөтүлгөн талапкерлердин документтерин берүү мөөнөтү жөнүндө маалымдайт. Кыргыз Республикасынын борбордук шайлоо комиссиясынын 2021-жылдын 29-августундагы чечими менен бекитилген 2021-жылдын 28-ноябрына пландаштырылган жогорку кеңештин депутаттарын шайлоого даярдык көрүү жана өткөрүү боюнча негизги уюштуруучулук жана практикалык чаралардын графигине ылайык бир мандаттуу округдар боюнча депутаттыкка талапкерлерди көрсөтүү округдардын тизмеси расмий жарыяланган күндөн тартып башталат жана добуш берүү күнүнө 45 календардык күн калганда, башкача айтканда 2021-жылдын 13-октябрында аяктайт. Шайлоо округдарынын схемалары жана чектери шайлоо күнү дайындалгандан кийин 7 календардык күндөн кечиктирилбестен же 2021-жылдын 6-сентябрына чейин түзүлөт жана бекитилет. Ошол эле учурда округдардын тизмеси БШКнын расмий сайтында жана жалпыга маалымдоо каражаттарында округдар бекитилген күндөн тартып 5 календардык күндүн ичинде, башкача айтканда 2021-жылдын 10-сентябрына чейин жарыяланат. Кыргызстанда бүгүн 6-сентябрга карата коронавирустагы 109 адамдан аныкталып, 4 бейтап каза болду. Бул тууралуу республикалык штабтан билдиришти. Ал эми бир суткада 101 адам илдеттен сакайып чыккан. Бүгүнкү күндө стационарларда коронавирустан 845 бейтап, амбулатордук түрдө 1109 адам дарыланууда. Өлкөдө пандемия башталгандан бери 176.582 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 170.624 киши айыгып чыкса, 2554 адам каза болду. Россия Кыргыз өнүктүрүү фондунун башчысы Артем Новиковго улук лейтенант аскердик наамы ыйгарылды. Новиковго аскердик наамды Кыргызстандын коргоо министри Таалайбек Өмүралиев ыйгарды. Новиковго наам укук коргоо органдарынын жана мамлекеттик органдардын аракеттерин ийгиликтүү координациялоосу, ар тараптуу жардам көрсөткөндүгү жана Баткен облусундагы жаңжалды жөнгө салууга катышкандыгы үчүн берилет, дейт министр. Биринчи рет Борборгала Бишкектеги Ред Центр соода борборунун 3-кабатында ислам шартынын негизинде соода кылган Аз-Финанс аталышындагы майда техникалык каражаттарды саткан дүкөн ачылды. Бул жерден кардарлар 10 000 сомдон 100 000 сомго чейинки телефон, гаджеттерди жана майда техникалык буюмдарды 6 айга бөлүп төлөө менен жана үстөксүз пайыз менен ала алышат. Аз-Финанстын негиздөөчүлөрүнүн айтымында бул жер Ислам кеңеши бекитип берген тартипте буюмдарга баа коюлат жана төлөө мөөнөтү өтүп кетсе эч кандай үстөк пайыз кошулбайт экенин билдиришти. Ошондой эле кардар бир гана өзүнө тийиштүү паспортун ала келиши керек. Эң негизгиси бардыгы ислам шартынын негизинде соода жүргүзүлөт.
Келечекте көбөйтөлү деп атабыз. Кыргызстанда региондорго ачып, ар кайсы жер элди адал товар менен камсыздап, проценттен алып, берекелүү, адал жол менен алынса берекелүү болот да. Ошого аракет кылып атабыз. Традиционный жана кредиттер негизи выгодный экен да элдергечи, бергендергечи. А бул исламский кичине риск көбүрөөк, бирок ошого карабай иштеп атабыз да. Аракет кылып атабыз. Ысык көл облусунун Капризе салуу борборунда 20-эл аралык ысык көл оюндары старт алды. Бул тууралуу Жаштар иштери дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинен билдиришти. Аталган оюндар Азия кызматташтыктын жана тынчтыктын аймагы Тууран менен өтүүдө. Оюндарга жакынкы жана алыскы чет өлкөлөрдөн, КМШ, ШКУ мамлекеттеринен жана Кыргызстандын ар кайсы облустарынан келген жашы 18ден жогору спортчулар катышат. Спортчулар 23 спорттун түрү боюнча күч сынашат. Спорттун түрлөрүн атап өтсөк, алар кол күрөш, баскетбол, волейбол, гира спорту, дартс, жеңил атлетика, кичи футбол, таяк тартыш, стол тенниси, аркан тартыш, сууда сүзүү, бука тартыш, оордуктарды ташуу, кыргыз күрөш, жаатуу, кум жээктеги футбол, кум жээктеги волейбол, кум жээктеги регби, кум жээктеги күрөш, кум жээктеги самбо, кум жээктеги сумо, алыш жана жапырт жүгүрүү. Ошондон ушул жерде өткөрсөң, аябай сонун болот да айкан. Кара Суу районунун Кеңсай айылынын тургуну Бурмакан Батырова 30 жылга жакын мугалимдик кесипти аркалап келген. Кеңсай мектебинде эмгектенип, балдары ушул билим берүү мекемесинде окушту. Балчылардын балдары үчүн курулган шарты жок эски мектепте балдарын окутуп, өзү да иштеп келсе, 2014-жылдан тарта 2 кабаттуу бардык шарттары менен мектептин курулушу башталды. Эми Бурмакан апанын неберелери жаңы мектепке барышат. Активый залыбыз жок болгон. Класстан тышкаркы иштерди өткөрүүдө аябай кыйналат элек. Аны бир класска алып кирип алып, даярдап, анан эшикке алып чыгып. Азыр бул жерде 2 зал бар экен, чоң жана кичинекей зал. Спорттук зал бар экен. Турнирлерди өткөрөт элек. Немеде ошондой болсо дагы биз райондогу немелерде ушулар менен тең келет элек. Жакшы залдары бар, шарттары бар мектептердин окуучуларына карата. Мен ойлойм, мына мектеп уюштурган шарттары, түзгөн шарттары биздин мектептин окуучуларынын аң сезимин дагы, дүйнөгө болгон көз карашын дагы алдыга жылдырат деген ойдомун. Курулушу убактылуу токтоп турганы менен мектепке кошумча бардык шарттар менен спорт комплекси да курулду. Мектеп директору 2 гектарга жакын аянтты элеген жерди башкаларга тарттырбай, балдар үчүн шарттарды түзүп беребиз деп сактап келген. Жаңы мектептин курулушу башталып, кошумча залдары менен курулуш иштери кызуу жүрдү. 375 орундуу мектеп бардык заманбап шартта курулуп, жаңы окуу жылына даяр. Азыркы курулган мектебиз заманбап мектеп деп айтсам жаңылышпаймын. Анткени бул мектептин ичинде өзүнчө салтанат залы бар, өзүнчө ашканасы бар 48 орунду, өзүнчө спорт залы бар. Спорт залында атайын балдардын ден соолугуна кам көрүү максатында өздөрүнчө душевойлору менен берилген, балдар жуунуп турушат ал жерде. Эң бир жакшы жери ушул жерде ажаткана мектептин ичинде курулган, балдар сукта сыртка чыкпайт. Ушундай шарттарда түзүлгөн мектеп. 86 миллион сомдук болгон мектептин курулушу 2014-жылы башталган. Андан кийин курулушу убактылуу токтоп турган. Кайрадан курулушу улантылып, быйылкы жаңы окуу жылына курулушчулар бардык шарттар менен мектепти бүткөрүштү. Спорт залынын курулушун да толук бүткөрүүгө үлгөрүштү. Спорт залынын ичи ошо кышка балдарга даярданыш, тренировка кылыш үчүн ошо баскетбол, волейбол стадиондору, анан кийин жаш кичинекей окуучулар үчүн отдельный турник немелер менен комплекс бар жогу неме кылып тапшырылды эми эсепте. Ошо жаңы окуу жылына балдар эми өнүп өсүшсүн, бар ден соолугун чындашсын. Ушул мектеп эски мектеп болгон үчүн, ошо биз ушуга муктаж болгон үчүн ошо салып, Кудай кааласа быйыл окуу жылына тапшырып атабыз. Кара Суу районундагы Жаңы Арык айыл өкмөтүнүн номер 4-Ак Терек орто мектебинин курулушу да бүтүп, жаңы окуу жылына окуучуларды кабыл алууга даяр. 88-87 жылдары башталгыч мектеп болуп ачылган да. Анан кийин улам башталгычтан 9 жылдык, анан 11 жылдык болуп ошентип отуруп, азыр эми балдардын, адамдын саны көбөйгөндүктөн, анан эски мектебибиз болсо баягы балдар эс алуучу жайында жайгашкан эле. Ошол баягы талапка жооп бербей, авариялык акыбалда болуп калып, андан кийин бизде жаңы мектеп курулду. Аталган мектеп 100 окуучуга ылайыкталып, мында бардык шарттары эске алынган. Курулуштун сметалык баасы 37 миллион, тендердик баасы 24,5 миллионго утканбыз. 2015 жылы, азыр мына 6 жылдын эсебинде көп
балалар өскөнүнө карабастан быйылкы жылкы Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 30 жылына бүтүрүп бердик. Кара Суу районунда жалпысынан 131 мектеп бар. Алардын баары жаңы окуу жылына даяр экендигин билдиришти. Архитектура, курулуш жана турак-жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги сентябрь айына 11 билим берүү объектисин пайдаланууга берүүнү пландап жатат. Гүлжан Ажиматова, Бек Туркалыбек уулу, Ош облусу.